Бул окуя 2024 жылдын 4 август күнү Ош областында катталган. Элдик кайрылуулар. Менин баламды жана кызымды кошунам 2024 жылдын 4 август кечки саат 7-лерде уруп, кызыма жана балама оор жаракат жеткирген. Балам 8 жашта, кызым 9 жашта болгон. Балдарымды кошунамдын урганынын себеби кошунамдын эшигинин алдында жаштык кылышып ойноп жатышкан. Кошунам аларды аyoосуз уруп өлтүрөм деп кызымды жана баламды жип менен колуна байлап жерге сүдүрөгөн. Баламдын денелери көгөргөн, өтө оор жаракат алган. Кошунамдын аты Аида. Кошуналарым күбө катары көргөн. Мен Сулайман Тоо милиция бөлүмүнө арыз менен кайрылганбыз. Бирок окуянын кылмыштуулугу далилденип турса да, тергөө кызматы Жусупов Акылбек аттуу тергөөчү ушул иш боюнча үстүнөн карамак болгон. Бирок 3 айдан бери бул боюнча арыз каралбады. Бул боюнча урматтуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылабыз. Ушул маселени үстүртөн карап, чечип берүүңүздөрдү суранабыз. Биз тез жардам менен ошол окуя болгон күнү Детский областной больницага барганбыз. Мына 3 ай болуп жатат, балдарымдын укугу тебеленди, бирок милиция караган жок. Баламды ургандан кийин 4 күндө больницага жатып, операция болду. Балам кошунам агрессивдүү, мага колуңдан келгенин кылып ал деп кетип калган дейт жабырлануучунун апасы Камалдин кызы Бактыгүл. Айласыздан биздин канал аркылуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылуу жасаган. Акыркы сааттагы кабарларды өз убагында билгиңиз келеби? Анда видеого бир дана лайк басып, подписаться деген кнопканы баскандан соң жанындагы коңгурочону сөзсүз түрдө баса кетиңиз. В крайне тяжелом состоянии, сразу переведен на искусственную вентиляцию легких, и с тех пор он сейчас находится в таком состоянии кома. Уалда калышты. Кандай болот эми билбейм. Азыр өтө оор акыбалда турат балабыз. Ошо. Бул кадрларда 2 жаш жигиттин мушташып жатышкандарын көрүүгө болот. Бирок аз өтпөй аларга башка жигиттер да кошулуп, абал курчуп кетет. Чолгандар мушташтын катышуучуларынын бирине кол салышып, аны тынымсыз сабай башташат. Мунун бардыгы ажыратууга аракет кылбастан кайдыгер карап турган адамдардын көз алдында болот. Жабырлануучунун жакындары бизге комментарий бере алышкан жок. Анткени алар эмоционалдык жактан шок абалында болушкандыктан сүйлөшүүгө даяр эместигин билдиришти. 7-8 бала сабап жерге жатып калса дагы бетке тепкилеп ушунтишкен. Анан байкуш менин бир тууганым качып жолду көздөй, машинаны көздөй качты. Аркасынан бирөө кубалап келип дагы тээп чапты. Ошондо эле келип тарс этип машина уруп кетти. Уруп кетип ар жакка барып түшүп калганда дагы бирөөсү барып дагы башка тээп кетти. Алар ошо тепкилеген балдар биринчи жардам көрсөтүшкөн эмес да. Ар жакта фотограф балдар карап турган экен, ошолор чуркап келип мен инимди көтөрүп машинага салышып, анан реанимацияга алып барышкан экен. Ал жерден реанимацияга киргизип аябай көп кан кетиптир. Башынын баары талкаланып калыптыр, бетинен тамтык жок, гугала, ушундай акыбалы өтө эле оор. Анан кийин баягы сабаган балдар барып аркасына. Урматтуу кыргыз элим, азыркы учурда сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турган кезибиз. Кызым Альбик Аккоз оорусу менен ооруп, биздин операциябыз төлкө пересадка менен болгону жатат. Кызыма мен өзүм донор болгону жатамын. Ушу кыздын туруп кетишине Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды, ихсаныңыздарды аябаңыздар.
Ушул М-банк менин кызымдын атында Махаббат П деп чыгат. Сбербанк менин өзүмдүн атымда Замира Ч деп чыгат. Коркпой кызымдын атына өлчө алсаңыздар мен өзүм көтөрөмүн. Индия мамлекетине барып операция кылып пересадка жасатып келишибизге $40,000 керек болуп жатат. Өзүбүздүн каражатыбыз жетишпегендигине байланыштуу. Мен калай кыргыз элим сиздерден жардамыңыздарга муктаж болуп отурамын. Кызын басып туруп кетишине жардам бериңиздер. Урматтуу элим, кыргыз калкы, апам мага донор болгону жатат. Сиздерден жардам сураймын. Индия мамлекетине барганы жатам. Чоң суммадагы акча керек болуп атат, каражат $40,000. Ушундай сүйүктүктөр чыгып, аябай кыйналдым. Мен дагы төшөктө жатып кыйналып кеттим. Сиздерден жардамыңызга муктажмын. Жардам берип коюңуздарды өтүнөм. Жашым 22-де. Аркасынан кирип барып врачты коколошуп чыгар эми биз до конца ушуну бүтүрүп кетебиз, өлтүрүп кетебиз деген эле болгон да буларчы. 16 октябрда Бексултан Бейшенкулов жана Бекзат Искен уулу түн ичинде Сокулук районундагы жалпы дарыгердик тажрыйба борборуна келип түшөт. Кийинчерээк улуттук госпиталга которулушкан. Учурда сабак алып автоунаанын алдында калган Бексултан аттуу жигит өтө оор абалда жандандыруу бөлүмүндө жатат. Жаракаты баш сөөк мээ боюнча алынган. Сокулукта 1-2 күн жатып, анан кийин бизге ушу именно ямыртыга салыш үчүн алынып келдинде бул бала. Бирок биз ямыртыга салган жокпуз. Анткени келгенде абалы абдан оор экен. Оор кома 2 деп коебуз. Ал убакта деген өзү дем ала албайт, аппарат менен дем алат. Бардык гемодинамический показателин баары тең абдан оорлошкан. Ал убакта ошон үчүн салынган жок. Мушташтын башка катышуучусу Бекзат Искен уулу дагы дарыгердин көзөмөлүндө. Күбөлөрдүн айтымында ал Бексултанды кууп баратканда экөө тең автоунаанын алдында калышкан. Ал ички иштер бөлүмүнүн кызматкери экени маалым. По поводу больного Искендер уулу. 96-жылкы Бекзат Искендер уулу бизге 18 октябрда келип түштү. Учурда абалы орточо даарыланып жатат. Обследован полностью, сделано МРТ головного мозга. Больной стабильный. Учурда Сокулук райондук ички иштер бөлүмү тарабынан иликтөө иштери жүрүп жатат. Мушташтын катышуучуларынын бирөө убактылуу кармоо жайына киргизилген, экинчиси ооруканада кайтарууда жатат. Үчүнчү шектүү болсо издөөдө. Иликтөө иштери уланууда. Жарандын өздүгүн аныктадык, ал боюнча жүргөн жерин аныктоо үчүн бүгүнкү күндө тергөө амалдары жана ыкчам иштери жүрүп жатат. Ага карабастан ага сыртынан айып угузулуп жана сыртынан бөгөт коюу чарасын камакка алуу жөнүндө тандап берүү үчүн бүгүнкү күндө Сокулук райондук сотуна өтүнүч келтирилүүдө. Бексултан Бейшенкуловдун жакындары күнөөлүүлөр мыйзамдын чегинде жоопко тартылышат деп ишенишет. Кайдыгер адамдардын көз алдында болгон трагедия жабырлануучунун жакындарын терең кайгыга салган. Учурда алар адилеттүүлүк үчүн күрөшүп жатышат. Назира Бегалиева, Айсулуу Өмүрзакова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.